Bizim memleket başka ülkelerden kredit alıp жатпайбызбы? Ал үчүн бизге да күнөө жазылабы же кандай болот? Кайсы бир деңгээлде жазылат жакшы өйгөндүк үчүн. Намаз окуганым бар, иштен кача берсе, мен такуу болуп атам деп. Анан ошо пасттарга калтыра берсе күнөө жазылат. Ошон үчүн жакшы теш керек, жакшы окуш керек, жакшы амал үйрөнүп, динди үйрөнүп, ошол мамлекетти колго алыш керек. Ошол такуу адамдар, таза адамдар, ак адамдар. Анан ошондо күнөөдөн кутулабыз, болбосо кутулбайбыз туугандар. Sen geçsen, ben geçsem, al geçse, bul geçse kim kalar? Sen giyiyorsun, ben giyiyorsun, kırgız için canımda din göt degen söz var, bilesingер. Bul özü Rasul Hamzat'ın sözü, ana kırgızça kotor bolganбыз. Döötү колдосун деген сөздү уна айдоочулар көп айтышат, ушул туурасында кенен түшүндүрүп койсоңуз, ушинтип айтуу туурабы же жокпу? Döötү дегени Давуд алейхиссалам ошол темир уста болгондагы, ошого темир тезек ингендердин бардыгы дöötү колдосуна сөз келип чыгат. Жок, сен дööтүнүн дагы пайгамбары болгон, ошол Аллах Таала өзү колдосун жарыбосын десең туура болот. Анан дöötү өзү колдоп коет деген туура эмес. Бирок бир гана жери бар, биз ошол туура түшүнүү керек. Дöötү колдосун дегенде, ошол Давуд алейхиссаламдын жөнөткөн Аллах Таала өзү колдосун. Давуд алейхиссалам ошол шафаат кылсын дегендей ниет менен кылса керек деп күмөн кылып коебуз. Бирок аларга айтабыз, ошонун тыштагыларга силер Аллахым өзү колдосун, Аллахым өзү сактасын деп дуа кылгыла деп айтабыз. Менин ичиме жел толгондой болот, бирок жел чыгарбасам чыкпайт. Чыкпаса дарат бузулбайт, айттык баягы муну. Чыкса дарат бузулат, чыгарсаңыз дагы дарат бузулат, чыкса дагы дарат бузулат. А чыкпаса дарат бузулбайт. Малкумга тоого намаз окуп соом багыштаса болобу? Тоого намаз, шүгүр намаз, сапар намаз, жөн намаз, узун намаз, кыска намаз, түнкү намаз, бардык намаздын бардык түрү соом багыштаса боло берет. Түштө намаз окуса, Куран сүрөлөрүн угуп же окуса не болот? Же аш тооктун түшүнө табыл киргендей нерсеби? Жок, андай эмес. Ач тооктун түшүнө табыл кирет деген сөз бир адам жетпей жүргөнүн, ошону көрөт деген сөз. Ошону мындай бир күтүп жетпей жүргөндө. Ал эми бул деген сөз, ал эми Куран түштө намаз окуса, Куран сүрөлөрүн жаттаган окуган болсо, бул жакшы түш. Сен жакшы жолдо экениңен кабар берет, ушул жолуңан жазба, мындан дагы жакшыларга жанаша бер, жамандардан алыста, ибадаттан чыкпа деген бир жакшы башарат. Фатихадан соң амин деген сөз имам буйруганда айтылабы же жеке окулган намазда айтылабы? Намаздын бардыгында айтылат. Ал эмес нафил намазда айтылат. Амин деп айтуу сүннөт. Бизде бардык учурда купуя айтуу сүннөт. Ал эми Малики мазхаб, Шафи мазхаб, Хамбали мазхабта имам окуган имам валя далин дегенде амин деп жарый айтуу сүннөт. Бизде жарый айтуу макрух. Муну ошонусу туура. Анан далил өз убагында келет. Урматтуу Чубак ажы, мен Ислам университетинин 1-курсу болом. Сиздин оюңузду укканы келдим. Мен ошол сабак берем, ошол сурабасаң болчу экен буларды кыйнабай бардыгын. Ошол жерде бияк басам деп сурайт экендер. Көрөсүңбү коридордо? Ошо. Турцияда ислам өтө кеңири таралган илим боюнча. Буга кошула албайм. Кыргызстан деле андан кем эмес. Мен буга кошула албайм. Мисалы үчүн жарып чыккан алымдарды деле билбейбиз. Туура даиялары бар, Фетхулле Гүлен бар, башкалар бар, мындай бир чоң алымдары бар. Анан бирок башкалардан айырмаланып, Түркия өзгөрүп кетти дегенге кошула албайм. Түркия жакшы ислам болуп атат, ак партияга келген, бирок ошого карабастан башкалар катары эле. Ашып кеткенде айтыш кыйын. Ал эми дават биздардан күчтүүрөөк. Ошол себеп ал жака барып жумушка орношуп, өз күчүм менен акча салып, өз күчүм менен Турцияда окугум келип жатат. Бул жакшы нерсе. Мусулман ахли сүннат вал жамаат барганың жакшы. Бизнестин очогу, аябай шустер эл болот, үйрөнөсүң кичине, өтө жакшы. Эгер архитектура окусаң андан бетер жакшы деп, түрктөр архитектура боюнча 1-орунда. Кыскача айтканда, самостоятельный болгон келип жатат, эң жакшы ушундай болуш керек. Аллахтын ыраазылыгы үчүн ушул суроого жообуңуз болсо, жооп берүүңүздү каалайт элем. Өз сенин сурооң жок бу жерде, жооп бере турган. Дуа кылып коюңузчу. Мусулмандарга галстук тагууга болобу деп, болот. Галстук маселеси мындай айтылганда, кайсы бир капырлардын кийими
Бизге адегенде келгенде ошолорго окшошуш үчүн ал кийин биздин мындай станокко туура келсе кийбейбиз окшошуп калбаш үчүн. Бирок кийинчерээк жалпы жайылып кетсе кие беребиз. Ошол галстук када бизге басмачы болуп келген. Бизди басмачы деп Жаныбек казы башкаларды кубалаган го, басмачылар өздөрү келгендер, басып келген. Алар мекенин курган каяктан басмачы болот. Булар качкынчы болбаса кайра, тиги басып келген. Ошол басып келгендер галстук тагып келгенде, ошолордун кийими деп жаман көргөнбүз да. Анан кийин бардыгыбыз тагып алгандан кийин бул биздин кийимдерден айланып калгандагы эч кандай инкар кылынбай ошон үчүн азыр тагыла берет. Мен тагат элем илгери. Таза ар кандай галстук тагып кызыл кылып ушинтип үтүктөп галстук тагынбасаң күн өтпөй турган болот эле. Анан Раматылык муфтий Абдусаттар Дамылда барлыгыңар билесиңер. Ал кишиден мен Хидаяда бир азыраак дарс алып калдым. Анан дарс алганы келсем Меккеден өтүп кетти ал киши. Биздин муфтий болгон Маулана Аулия. Ошол киши анан филармонияда бир Орто Азия боюнча муфтилердин чоң жыйналышы болуп, курултай бир нерсе болуп. Анан ошондо мен ал кишини жетелеп жүрдүм. Даратана бана дарат алып атып, мен галстугум бар, анан айтты, ушуну ал бача деп сүйлөп, Тажикстандан келген да, бача ушуну биздин устадар жакшы көргөн эмес деди. Ошол сөз болду, ошондон бери тагынбадым галстукту. Бир оз сөз, жүрөктөн чыккан. Аны жасалмалык деген жок ал кишиде. Ушунчалык деңгээлде анекдотту түшүнбөйт ал киши. Абсурдтардан биле албайт анекдотко. Ал ушундай иши. Анекдотту түшүнүш үчүн кичине мындай шустур болуш керек. Бияктан анда шустурлук нөл. Түп-түз, сызгычтай түп, ушундай киши болчу. Анан бир сөз айтып, ошондон бери ташпадым. Анан мен айттым, бир сөздө түшүп алайын, фотоаппаратым бар эле. Десем, анан кийин макул деди. Анан бирөөгө берип, ошондо түшкөм. Ошол фотоаппараттан атайын сөз акыркы түшкөн сүрөтүм ошол болду. Акыркы такан галстук ошол болду. Буга 14 жыл болду. Amin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Namaz kılınız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ta'ala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'in de aytkan deşek. Az bir ele kuyusu ırazı bolup ölgün ayal beyişke girer. Ajraşkan ayal emne olup emne kılış gerek. Darat alganda 2 butun juuş gerek, 2 butun juuganda 2 butun tırmaklardan günöz çıgar. Butu kesip kılada ne kılış gerek degende soru bolup atat da. Butunu günöz ketpey kalalı deyip. Anda başka hareketin kılat. Jakşılar gaz göğe tiy, oşan razılığını alat. Taqdırısız gani görep tuğanda. Anan razılık. Bu degen söz, oşo büyösün tutmak yaşasın degen söz bolot. Ayrıkça ekayalı olsa, bayı çelsice tokolu, ekinci bir tuğanının, ekesincisinin, gündöşünün, İdişindeki ayağını tökbösün degenday hadis var. Bu degen oşol ayağı menen güveşlaganda ayağı ırazı olup hareket kılış gerek degen söz. Anan ançın aşık gerçe güve söylüp kalgan bolsa, ne kılar taqdir oşol. Ajraşpamın hareket kılış gerek. Dindin tuğra butagında baratkanımızdı elgeden kantip bilsek bolar. Oşol cemaat musulman menen çoğu çürügen bolsun tuğra ketip atkanın oşol bolot. Ahli sunna vel cemaat savabül azam. Köpçülük cemaatini ketip atkan bolsa, tuğra jolda bolgonu oşol bolot. Uşul meşitteler menen çoğu bolsun, bu tuğra jolda ketip atasın inşallah. Eger küvesi ayağına kaşındı terdep ruhsat verse terse bolağı jok. La ta'ata li mahlukin fi ma'siyatil khaliqi. Allah'tın bir günü işinde mahluka itaat kılmaydı. Küyösü ruhsat verip para almaydı. Küyösü ruhsat verip arkasından arkan gayretinde koşulmaydı. Küyösü ruhsat verip kaşın termeydi. Aram boladı. Erkeklerge kaş tergen hüküm olganda. Erkeklerden kaşı bir gitken bolsa ortasını alsa boladı da aytıllar. Hadiyye Ala'i degan kitapta. Hadiyye Ala'i degan kitapta bu kitap İbn Abidin'in deveresinin kitabı. Erkekler başka tüplerini almaydı. Koltuklarında, avretnasındagılarda terip, anan kalganlarına tiyibeydi mümkün boluşunca.
Анан беттин өзүндөгүлөрү булар сакал эмес, анда калган уруксат берилет. Эми калган жери жок. Ассаламу алейкум устаз. Иним төн моюнда даватта жүрүп, ошол жерде бир илимдүү такбирде кулак какканда кулакка бармакты тийгизбейт дептир, туурабы? Же сөзсүз бармакты тийгизиш керекпи? Бул жанагы кулак какканда эки бармак кулакка тийиш керек жумшагына деген маселе. Бул имам Насафиден бери келаткан сөз. Ага чейин кулак барабар көтөрүлүп келаткан, же тийип калган, же тийбей айырмасы жок болгон. Анан бирок кээ бирлер көтөргөндө асманга чейин тоо ойноп аткансыз, кээ бирлер жетпей калып көтөргөндө ошол кулак тушуна көтөрүлгөн так билиш үчүн эки бармак жумшакка тийсин деп ошондон айтылып келет. Түшүнүктүүбү турганда ошон үчүн. Тийгизбей эле кол көтөрсөң жарайбы, тийгизгени мустахаб. Анык билесиң, якин болот тийгизгени. Каза намаздардын ар бир багында пешин, асыр, шафкыттан витр намаздарында үйүндө окуганда азан чакыруу керекпи, же бир суткага бир жолу азан жетиштүүбү? Не болду? Жок, телефон диктофонго басып койсун. Ошону өчүрүп коюш керек, кандай болду? Бир сүйлөп атам. Мен сүйлөп атам бияк. Сыртында пленкасы бар. Шуну басып койгон диктофон. Каза намаздар, эгерде каза намаздардын баарын чогултуп бир убакта окуй турган болсоңуз, бир азан айтып калганда комат айтып кете бересиз. Мисалы үчүн азыр окуй турган болсоңуз, бир азан айтып алып туруп, багындакка жүктүп комат айтып кете бересиз. Эгерде чачкын окуп башка окуй турган болсоңуз, мисалы үчүн ар башка убакытта ар бирине азан айтып, ар бирине комат айтасыз, сүннөт. Азандын өкүмү каза намазга, жөн намазга айырмасы жок. Сүннөт бойдон калат. Такбир да ошондой. Анан витр намазга азан айтылынбайт. Бул калган 5 фарз айтылат, витр намаз азан айтылбайт. Бизге чейинки доордо өлгөндөр кыяматка чейин эмне деген азапты көрүшөт. Ал эми эртең кыямат деген өлгөндөр бир эле азапталып калабы? Шарт эмес, сөзсүз түрдө азап көрүшүп тургандар, балким рахат көрүп атат. Рахат көрүп атат. Бирөөнү аз, бирөөнү көп. Ал эми кыямат эртеңден өлгөндө бир эле күн азапталып калабы? Анан кыяматтын бир күнү дагы кыйла узак болот тургандар. Кыйла узак болот. Ага баш оорутпаш керек, ошол тозокко барганда Кудай сактаса ошондо бейишке кайтып барам деп амал аракет кылыш керек. Кайсыл коомду сүйсөң кыяматта бир болосуң дейт. Мен ташаббаха би кауmin фахуа минхум. Имам Термизи риваят кылган. Кимдеги кайсы бир коомго окшошсо, мына ошол коомдон болот дейт. Кийиминде, сүйлөгөн сөзүндө, жүргөн турганда жана башкаларында. Бул жамаат сиз менен бирге Пайгамбар алейхиссалам алдында бирге бол, иншалла. Иншалла, ошол үмүт кылабыз. Ошол максатыбыз, ошол тилегибиз, ошондой болсок деп жүрөбүз, ошого ойлойбуз, ошого тилебиз туугандар. Максаттын сизге нике кыйдырып, той берип үйлөнгү керек, дуа берип койсоңуз да дарыл амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Салиха, Афифа кыздар үйлөнгөн насип кылсын туган. Кудай Таала бактылуу үй бере берсин. Уулду болуң, кыздуу болуң, көбөйүң, өзүңүздөн көбөй бир кора болуң. Немелердин саны билбей калат. Адалдан рызкы берсин. Бирөөнүн көзүн каратпасын. Эч убакта уруштурбасын. Апак-чапак ысык болуп, эч ажырашпай жашаган насип кылсын. Кудай Таала нике кыйдырганды, тойго барганды баардыгына насип кылсын. Аллах. Заказ дароо деп тур да. Аялыма SMS аркылуу бир талак жаздым, оозунан агып кирип карай чыккандан, анан апам менен да келише албайт. Устаз айтыңыз эмне кылайын? Жарашсам апам нааразы болуп калабы деп үйлөнүм десем бир балам бар. Кыргыз жерибизге Аллах таалам сизди устаздын бергенине шүгүр кылабыз. Рахмат. Анан бул талакты SMS аркылуу кантип жазганыңызга карайлы. Эгер SMS'те жөн эле бир, анан талак деген точка деген сөз болсо, биринчиден сиздин катыңыз гайры анван. Адреси жок жазылган болот, ниетиңизди сурайбыз. Ниетиңизде талак берүү болгон болсо, бир талак сизге түшкөн болот, разый түшкөн болот. Экинчиден, апаңыз нааразы болот деп, анын үчүн катын алганда мурда ойлонуш керек. Анан барып бүткөндөн кийин, апалар нааразы боло берет, Аллах аял киши, апам бирок адил аял киши. Ошон үчүн кыжалат болбойсуң, жашашка аракет кыласың, көзүңдөн алганга аракет кыласың. Анан Азирет Умар кайтадан кетир десе, кетириш керек болгон деп, Азирет Умардай, ата Азирет Умардай апа болуш керек. Андайлар туугандарым өтө сейрек кездешет. Ошон үчүн ата-энеңин ыраазын алгың келсе, канча? 49-66. Ошондой. Анан дуа кылабыз иншалла. Анан сиздин дагы маселеңизди кече сураш керек. Ар кандай түшкө калыш ыктымал да бар.
Agıp kirip karip çıgat deysin. Oşol oğuzdan agıp kirip karip çıkkan üçün talakta ayaldı koluna bergen emes. Oğuzdan agıp kirip karip çıgattı. Oşonday süydösö dagı, başka kılsa dagı, oşoga mani berbey erkek dep sana bergen. Anan oğuzdan agıp karip seniki oğuzundan optum çıkıp ketti talak degen söz can kızganımçı, anda zaman bolot. Oşon üçün seni teňelbeysiz dep, seni teňelbeyip dep, akıl esli dep, ana senin koluna berse talak, anan sen şunu tutkanım jakşı emes. Tuğulgan kündü ötkörüp je belgilese kanday bolot. Oba ötkörse bolot, oruzu tutup, oruzu tut, ekiregen kafir namaz okup ötkör. Da şükür ayt. Elhamdülillah. Kur'an tilavet okup jatkanda musulman bir tuğanday çırıp genişe düşür tuğruşu kanday. Kebir adamlar Kur'an okulup atkanda eldi bardı unutpay ketip atsa bardı günökör bolat. Demek tilavetil Kur'an duğu farz kifaya. Biroq bir adam oturup okup atkan bolsa kalgan çıkmasa günökör bolboyt, biroq adepsizlik. Adepsizlik. 5 minutda kayakka barasın, ekin azdırı karnınız azılı okuydu. Karıda kalıp, onu şu geçtiğinde yaşaganlara bunday içküydüm bar kadimkidey. Karıga okup atkanda, bagıldatta kanday sonu misal üçünde, namazın gelsen, kıraat kılganda, jakşı karı okugan bolsa kanday jakşı. Ben şulardan bilmem olan, maşallah Kuday bergen adamlar, Kuday jakşı görgen adamlar eken. Sebep karının kıraatının jakşı bolganda meşitте tartat. Oşon üçün kıraatı jakşı bolgan azançılar, kıraatı jakşı bolgan imamlar, gezdinden oşondan gelip çıgat. Ana talaşı öyle şu traktörde alıp sürüp barıp, men bolom, gelin anday bolboyt. Anday bolboyt. Tuşo kesүү dinde kanday karalat. Kebir adamlar aytышат, ak kara jipti keskende, ak karаны ılga töşödü jolu açılardı, şu şip bolup kalbay, yok. Tuşo kesүү Kırgızdın saltanasına koşulap, bu boyunca meni fatan çıkan bir vakta tuşo kesүүдө oşol jakşı niyet menen hiç adaşpasın деген niyet menen kılsa, ırım kılsa jakşı ele bolot, jakşı nerse ırım şariatыбызda бар. Ayşe enemiz akıykаны sorposuna dayıma kant salıp koygon, tattуу bolчу ошосу деп. Бирок ошону кылбай койсо, жол ачылбай калат dese, бул ошондо күнөө болот. Sigaret nasfay daratı sındırava. Sigaret nasfay daratı sındırak, eşekli gezege daratı sındırak. Saşıra çıkıyor yani. Davattan çıkan buradarlar aytıp yürüşür, köyde bir kişi sunun üstünde durup namaz okuptur, canavarışta uşuk okşoğun mucizeleri aytıp yürüşür, uşuğun çındıkta okşoşoğun. Mucizedir, peygamberler aytılınat. Peygamberler de mucizesidir. Adamlara keramet değil. Ne üçün bolmasın? Köyün üstünde parakotka çıkıp namaz okuyuverek de. Parakotta okuyuverek, parakotta bilesin herbe. Askara kayıp, bala kaydara kayıp menen o Nazarbayev'in kızı Aliye'nin toyu da oğluğun. Okuyuverek parakotta. Ana köyün üstünde bunda çöp boy okumadak dese, Kuday talam kadir zat. Gündü çıkıran Kuday talam, ayrı çıkıran Kuday talam, aydı batırgan Kuday talam. Ana bir beşeradan bir köy tutu çağırıp koymuyor. Köyün üstünde kazaklar, çöp boycular, ödür çöp boycular. Ana iki tane çöp boycular, bir adam çöp biter. Kuday talam kadir zat, turguzu koyuyor. Eğer görünüm olsun tarladan işen girmezse, jalgan dep aytma. Kuday'ın uluğu güçtü. Kuday talam şunday. Asman açıkar koyup düşüp ketpeydi. Akır bu suğu mu deyip turat birneke. Asmanda samanı düşüp ketpeydi jürüp atat. Ana Kuday'ın kudretine işenmeyiz biz. Eğer bir şunda namaz okuvatman olsa, okuvattır deyimiz, jalganda aytıştın haceti yok. Kuday talam kudretli. Bir oşunda bar beken özü degen süre başka mesele. Akırkı vakta siz turalı arkanda jaman nerselerdi taratıp jatışat. Köңүлүңүздү чөгөргөн Кыргыз эли сиз менен сыймыктанабыз. Эч көңүлүм чөкпөйт туганы. Вообще даже оштон эчтен кууп чыкканда деле мен эс алган сары челекке барып эс алганын келди. Ала эч мындай тежалачылык болбойт. Бул жашоо ушундай жашоо, бул жашоо сыноо жашоо. Анан бирөө ушинтип эле сени зордоп камаган атса ага жалап тагырыбызда көрөбүз. Анан эмне кылабыз? Качып кутулабыз. Жазбагыбыз эч ким жеткире албайт. Зыян жазса эч ким ага жеткире албайт. Ага жарат бул келе Facebook'tan шунтуп келе кантип айтып койгонду айтып коебуз деп кетеминде. Ага жарат бургун түшүндүрүп айтып койгум келет. Мен жанагы мародерге жазып койсом бирөө жазып атат, бир тууган жакшы демде окшойт. Сиз ушуну ошо муфтий болгон айтсаңыз жакшы болот эле дейт. Просто ал мурдагы мародер болгон мен муфтий эмес элем. Анан ал убакта айткан сөзү телевизордон чыгарышпайт эле. Бирок ошо экомунасына чыгып ошондо деле айткан. Şehit bolgon boyunca kanday şehit bolot, bu şehit ökümdörü mınday dep, oşonu aytkan özü varında. Endi şehit basam men kayta günökör bolboyum da, çim botuğanı. O şehitlik gebirler aytça talaka jalat debe bolboyum. Ama kaysi bir alımlardan biröyle, yani biz alımlar misal keltiremiz, özü alım emesiz, bирок oşondo dep bolgubuz kelet.
Ana biroonун gıybатын kılbassaga bir tabak hayla jönötüptür. Sizler meni günnölөрüm aldыңар, ошон үчүн силерге bir tabak ушундай тамак берейин деп. Мен да ушундай айткандарға бирнеке берейин деп просто бере турганым жок. Ана бирөө айтат, сиздей ошо муфтият иштегенде токтогон тыйыныңыздан садакаңыздан чыгарсаңыз мындай биз кайда ишке жумшайбыз, ана Кудай Таала ошо жанагыдай күнөөлөрүңүздү кечире берет. Мен айттым, мен садакам ошо четверг суббота бирде чогуу келип алып кет. Шамдан кийин келип алып кетет калгашы. 49-66 алып коюңуздар. Акыркы суроо, манас айтуучулар бакай атам түшүнбөй келип, ошондон кийин эле манас айтып калды дешет. Ушуну шариаттын тили менен түшүндүрүп бересиз. Илхам Кудай Таалам берет. Ошон үчүн Кудай Таалам бергенде ушундай болуп турат. Аны эч кандай ширкке чыгарбаш керек. Манас десе эле ширк десе эле манас деп жабыштырып алгандар болду. Жок, просто манас түшүнүш керек. Ширк эмес, илхам. Молдо деген сөз кайсы жактан келип чыккан? Молдо деген сөз, молдо эмес, мулла. Мулла деген сөз араб тилинде малаа ямлаул yetishpa, толду толот деген. Мулла деген илим толгон адам деген сөз деп айтышат кейбирлер. Анан экинчиси мулла деген сөз араб тилиндеги сөз эмес, фарс тилинен келген, мен фарсча билбейм. Ооба. Жана кимди айтат молдо деп дейт. Молдо деп Амстардан айтат молдо деп, өтүп кеткен Алла рахматы болсун. Молдо деп Молдогадан булдан айтат. Молдо деп Молдо Сауырд айтат. Молдо деп Максаттан булдан айтат. Молдо деп Абдушүкүр дамлан айтат. Молдо деп Сыражиттин дамлан айтат. Молдо деп Макбул дамлан айтат. Молдо деп Нурулла Таксырды айтат. Молдо деп Ошто Хайдаркенде Молдо Ахун деген бар. Чистый молдо деп ошону айтат. Жана башкаларды айтат. Шакек такса болобу, сүннөтпү? Сүннөт эмес. Шакек таккан сүннөт эмес. Бирок тагып алса зыяндары тийбейт. Күмүштөн болсо уруксат, алтындан болгону арам. Ал эми шакек сүннөт деп айтып атканы пайгамбар таккан деп тагып жүрүшөт. Пайгамбарыбыз аны сүннөт болгончу таккан эмес, печат жоголбош үчүн таккан. Ана сендер печатты болсоң ана сүннөт болот. Врач болсоң, врач баланча деген болсо, жадаганда тактан баса турган болсоң, ошо тагып аласың. Анда сана сүннөт. Эгер сейфин жок болсо үйүндө. Устаз кичинекей балдарга ырым-жырым жасап жатышпайбы? Мисалы эшектин шилекейин баланын башына сүртүп. Эмне аны сүртөт? Балким дарылыгы бар эшек шилекейинин. Чач өспөй калганда балким сүйкөп көргүлө, өскөн болсо анда тажрыйбадан көрсөткөн болсо сүйкөй бересиңер. Кайра жууп коюш керек. Машкуртун фийки. Ооба сөзсүз шик боло бериш керек. Этик медицина деген нерсе бар, башка деген нерсе бар. Өсөп кетип, анда сүйкөй болот. Машкуртун фийки, шек дуал. Сүйкөп коесуңар, кийин бала намазда парз эмес өзүнө. Кийин жууп коесуңар. Теңге болсо сүт берсин деген сөз. Эшектин шилекей атын айырмасы жок. Чачыкса болду бизде. Кан сындырабы daarатты, ооба, кан чыкса daarат сынат. Ана кейбир астагфирулла. Сахабалар жихадка барганда кан агып атканда намаз окуган сындырган эмес. Апанды, ал үзүлдү. Аны кан токтой агып атат. Түшүнүктүбү? Каны токтой агып атса үзүлдү. Кан агып атса, зийлик агып атса, башка сабага токтой агып атса, окуй берди ошону таратып, үзүлдү адам болот. Сахабалар үзүлдү болгон. 5 саат, 6 саат болсо кан агышкан ошон үчүн. Анан бир кана токтоксаң жууш керек, ал даратты бузат турганда. Ар бир хадисти түшүнүш керек. Аны билиш керек. Анан жөнөп ушинтип окуп алып эле алифке баны косо ап болду деп айта берген болбойт да. Авраттын маанисин айтып бериңизчи. Мен уккам Шафи, Малик, Хамбал мазхабтарды деле өйдө, Аханафиде ылдый кайсыңыз туура. Мен билгенде 4 мазхабтын бардыгында тизе авратка кошулат. Гиндиктен алды, тизен алдына чейин гиндик авратка кошулунбайт, бирок гиндик кичине болгон үчүн авратка кошулат деп гиндикти жаап жүрүш керек. 4 мазхабтан эмес, башка бир 4 мазхабтан сырткары чоң алимдардын биринин пикиринде тизе авратка кошулат деген сөз бар. Бирок ага ката берилбейт. Тизе аврат. Мени квартирамда туалетте отурганда кыблага арты менен карап калардам. Болобу ушу туалетке отурганга өткөндө айтканбыз. Бул боюнча ары жок отура бересиз, болбосо кичине кыйшайып отурасыз. Бирок эле кыйшайгандан кийин булган түркесине аяктап. Аль-аршты кандай түшүнүлсө болот? Аль-арш махлук, Аллахтын эң чоң махлуктардын эң чоңу, Кудай Таала кудуретин көрсөтөр аршты жараткан. Музыка харамды. Ооба, жана ырчы музыкалардын баардыгы арам. Кайсырган таңкалыткандай музыкалардын баардыгы арам.
Azabul qabr barбы же жок, жана кайсы хадистерде акыйда калса болот. Azabul qabr barбы жокпу деген хизбут туугандар менен хизбут эместердин ортосундагы ичүү. Azabul qabr хак этикад кылабыз. Бул боюнча 100 канча хадис бар. Имам Байхакийдин Исбату Азабул qabr деген китебинде бар бул боюнча. Мутаватир хадистер менен сабит болгон инкарлыгы кафир болот. Ал эми кайсы хадистерде акыйда калса болот, бул боюнча өз убагында айтылган талаш маселе. Ахат хадистерде алса болот, алса болбойт деген сөз бар. Өз убагында айтылат. Балалы болбой ата дуа кылып коюңузчу, Кудай Таала бактылуу бала берсин. Эгерде бала боло турган болсо бербесин, эгерде бала боло турган болсо берсин, жакшылыгын көрсөтсүн, элге, жерге, динге бүйүмдүү адам рызкысы менен жакшы перзент болсун. Аспап шик менен якын шиктин айырмасы эмнеде? Аспап шикте мындай бир тамашалап айтылган сөз, себептерди карманган. Мусулмандар бардыгы себеп карманганга милдеттүүбүз. Себепте карманыш керек, якында болуш керек. Кээ бирлер Кудай Таалага якында кылат, себеп ишенип алат. Кээ бирлер якын жогандай эмес. Себепти кармап, Кудай Таалага якын кылыш керек, мага берет деп. Ошондо ортосу болот. Наракатчылык кетпеш керек, наракатчылык кетпеш керек. Аялы менен парыз намазын окуса жамаат болот, ооба. Аялын бирок аял имамдык көрсөтпөй алат. Өз имамы болуп, аялдын аркасына кошуп алса, жамаат намазга эсеп болот. Азыраак жамаат болот, көп эмес. Эгер имамдыкка чыксаң, ниет кандай болот? Имамдыкка чыккан болсоң, эгер жана эркектер болсо, ниет кылбайсың, жөн эле намаз окуй бересиң, калган уюй берет. Бирок жамаатта аялдар болуп калса, ошол аялдар дагы мага уюсун деп ниет кылмайынча, аялдардын уйганыма жабышпай калат. Ошон үчүн чоң мечиттин имамдары аял келип калышы ыктымал болгон мечиттер аялдарга да имам болгонго ниет кылдым деген ниет кылыш керек. Анан бүтүн эркектер болсо буларга ниеттин кереги жок. Ниет кылсаңыз жакшы болот, нур үстүнө нур. Эгер шарты бар болуп туруп, айылга ата-энесин таштап шаарга байкесинин үйүндө жашаганы жакшыбы? Бир үйдө агайлы жана абысында жашаганы болобу? Ата-энени таштаган жакшы эмес. Ата-эне ошо баланы баксын деп багат. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо ата-энени калтырбаш керек, ата-энени урматтап туруш керек, сыйлап туруш керек. Анан эми айылда кыйын болуп шаарга жашап көргөнү келсе, анда иштесе бир жөн, тыйын тыпырын жөнөтүп туруш керек болот. Ата-энени курсак ачат, ата-энени сени сагынат, ошон үчүн аларга жөн эле сен жакшы сөзүң эмес, тыйын тыпырын да керек болот. Эстен чыгарып. Анан бир үйгө абысындар менен чогуу жашоо албетте болот. Анан бирок мындай такыр эле бир бөлмөнүн ичинде болсо, тосуп алыш керек ортосун. Ооба, себептен сенин жеңиң сенин ишин албайт, аялың анын ишин албай калат, ошон үчүн бөлөк болот. Ооба, мүмкүн болушча бөлөк болгон жакшы. Аял кишини машина айдаганда кандай карайсыз? Менин караганым эмне кыласың? Мен караганым эмне? Шариатта кандай десең бир жөн. Ооба, мен караса карап кое берем ушинте. Аял киши шариатта машина айдабаганы жакшы. Бирок машинкага тыгылып, буга эмчени сүртүп, буга көчүгүн сүртүп, дагы бирөөнү деле сүртүп баргандан көрө машина айдаганы жакшыраак. Ошко кетип калбасын, класска кетип калбасын. Шаардын ичинде түндө эмес, күндүзү бакчага барып иштеп келсе, маршруткага түшкөндөн көрө, жөө баскандан көрө машина айдаганы жакшыраак. Анан такси болуп албасын, түндө да. Устаз кичинекей балага ырым-жырым жасап жатышпай, муну жасабаса баланын көзү чалыр болуп калатышы, ушул нерселер туурабы? Негизи бир нерсеге байлабаш керек, бирок себептерин кармаш керек, эшек кичинекейиндей. Эгер ошого реалдуу бир нерсе болсо, анда бир жөн. Чындап эле, кээ бирде таанышып той ошонун каны сүтү сакал көп чыгат деп кийгендер дагы бар. Ошондой, балким далилдеңер медицинада каяктан билебиз? Устаз айтыңызчы, жөөттөр христиандар сойгон мал адал болуп эсептелет. Ооба. Жөөттөр жана христиандар өздөрүнүн шариаты боюнча сойгон болсо, адал деп эсептелет. Бул боюнча Куранда ачык айтылат. Менин иним төрөлгөндө чөчөсү кесилип төрөлгөн, дагы сүннөт кылыш керек, рахмат. Ошол чөчөсүнүн башы ачык болуп төрөлүп турган болсо, эчтеке кылбайсың, кайра кеспейсиң. Анан бирок андай эмес болуп, кайра бүтүп турган болсо ачык коесуң. Сизди Аллах Меккени кандай сактаган болсо, ошондой жаман адамдан, жамандыктан, ушундай экен, суроо бар экен. Сактаган болсун.
Rabbi inni lima anzalta ilayya min hayrin fakir. Üçüncü ayette Dambulda uşul keremetli Kur'an ayatı masurat algan okuyup dep aytıştı. Uşunu okusa salih takva ayal nasip kılat dep aytışıp жатышат. Kança жол жана кайсы убакта окуш керек. Анын дагы bir fazileti бар дешти. Siz bilsen aytıp koyasызбы. Алар билишпейт экен. Дагы кандай амалдарды кылыш керек. Tafsirini de aytıp berеңиздер суранат эле. Бул картаны өзүм алып калайын. Иншалла кийинки саат айтканга аракет кылайын. Серьезный ушунчалык. Үйлөр серьезный да. Бул өмүрүмдө көрүндөгү да жүрүлмөт. Sot işleriniz kандай жүрүп жатат. Sot işler uşu parket деген жыты билесиңерби? Гүлтка жана теге турган. Ошого сүзмөнүн калтасын байлап койгондой болуп турат. Эми качан болот, сизди колдоп барсак болобу. Алла сизден ишиңизди жеңил кылсын, сизге жакшы кызмат кыла албайбыз. Кечирип коюңуз, Алла разы болсун. Иншалла айтат, өткөндө барып бергениңер өтө жакшы болду. Ал деген сөз жанагыдай мен ыраазы болгонум. Musulmandardын ынтымак болгондугу, бардык тайбошакка баргандыгы, мен ушундай ыраазы болдум ошол маселеге иншалла. Деги эле мен эмес, бардык эле мусулмандар ошо ынтымак болуп жүрүп болсо, бизди жаянбайт тууганда, бизди бирөө төбөлөп салбайт. Ошого жетишибиз керек да, мусулман үммөтү, жанагы чыныгы мусулман үммөт болуш керек. Жанагы бир үйдүн үйү сынса, үйдүн үйү зартырайт дегендей болушубуз керек да бизчи. Bir en bir jönөкөй карапайым мусулман ушундай ызычуу болсо дагы ошого биз жардам беришибиз керек болот. Бирок антпестен биз малдай болуп калдык, кой союп айтса калган койдон мынтип карап тура бергендей андай болбойт да. Билесиңер үчөөбүздүн окуясын. Үчөөбүз бар экен, ак өгүз, кара өгүз, сары өгүз. Анан үчөө жүрүп атсанан карыштыр келеткен дагы өгүздү жейин десе, үчөө ушинтип үч жака тура калып туруп бурч болуп. Көчтөгө чогултуп, мүйүзү менен койсуп, каршыды киргизбейт экен жанагыны. Ana karşılanan bir gün aytıptır kara gözgü. Ava gözgü aytıptır. Ava gözgü aytıptır. Sarı örgü, ak sarı olup sonun jürösün, uşu kara gözgün silerdiğinde vidinlerde buzup koyardık yani. Oşonu siler bir gün korba verdiğinde cep koyarından siler ak sarı olup, kap kara olup, apşe silerde sonunda buzaktık yanışıyor. Sana ögüz döpürü, sana makul döptür daha bir gün kara ögüz basılganda, ava gözgü menen sarı ögüz, Unçukta çöp жүрө бериптир дагы ошентип эки өгүз караптыр. Анан эки өгүз деле дагы эки жакта карап эки мүйүз менен тегерелип коргонуп жедирбейт экен. Анан bir gün кара өгүз жеп бүткөн ачкага барып каршылап айтыптыр. Эй ага өгүз дептир. О сары жыйтайып жаман сени көнөк кылып көрсөтүп атат. Давай ушуну жеп коебуз. Билесиңби Куранда жанагы сары өгүздү союшкан о жөөттөр. Сен өзүң аппак болуп жүрө бересиң ушинтип аппак өгүз болосуң сен. Өзүң жалгыз болбойсуң, эки болсоң болбой аласың. Аллах бир, Кудай бир, сен дагы жалгыз болосуң. Деп бир менен кулагы билген экен, майли дептир. Анан сары өгүзгө асылганда, ак өгүз карабай коюп, анан сары өгүз жеп кетиптир. Анан сары өгүз жеп курсаган той баран, о дагы бир айдан кийин келип туруп, Бисмиллахир-рахманир-рахим өзүңүз жеп таксыз дейт. Дегенде ак өгүз ошондо түшүнүптүр. Жанагы кара өгүз кеткенде эле союлган экен, деп ыйлаган экен, ага каршы жеп коюптур. Ошончу туугандар ак өгүз, кара өгүз, сары өгүз баары бир өгүз. Ошончу мусулмандын баардыгы бир ынтымак болуш керек. Ошондо жакшы болот. Мен ойлойм, философия, психология бизге залакасын тийгизет деп, ошол туура жемен адашып жатамбы? Психология илмун нафс. Адамдын нафсисин, психологиясын карай турган илим, бул исламда ушундай алымдар болгон, эч кандай таасир тийбейт. Әлемі философия, ilmul felsefe, akıl üstülü ilimi, bunun ziyanlısı da var, faydalısı da var. Негизи окубай көрсө деле андан мусулман келип калбайт. Окубаган жакшыраак. Ал эми психология бул бар нерсе. Дини, логикага, мышленияга, акыл эске кандай китептер бар? Жана кандай китептер бизге сунуш кыласыз, рахмат. Мантык китептерди оку дейт элем, Тавабитул Маарифа, Суллам бар, мантык боюнча, андан сырткары мантык боюнча, Иса Лужи бар, кичинекей мантык китептер, жана китептерди окусаң акылың ашып кетет. Пародалы иттерди багып, мисалы овчарка тайган багышып, күчүктөрүн сатып алектенсе болобу. Ошону кесип кылып алган жакшы эмес. Бирок итти сатып алган болот, кандай? Үйдө кароочулукка, эгер керек болсо ууга, жегин таланы коргогонго ит сатып алганга болот. Демек сатып алганга болот, сатканга дагы болот деген сөз болот. Анан өмүрүнүн бардыгы эле пародиктер, аны парода кылмасаң деле бага берет, өзүбүздүн кыргызиттер деле бага берет мисалы үчүн. Ошондой.
Siz ötken saat ayttığınız ele imamdın adaşuusu cemaatin kebirinin darat yaxşı bolmagandыгынан de. Bu hadis. Bu hadis. Eğer de misalı namazxanalarda je üygülöp içi cemaat bilen imam koyup imam adaşsa demek bireuvüzün daratı özüp böktür dep düşünsek bolar. Yok. Daratı var. Bolgonu darat toluk algan emes. 3 jolu juugan emes. Je ошондой деген söz. Daratı var, darat yok деген söz emes. Ernalık Taşlar Asambleyasına kantip bilse olup bilseniz bağıt verip koyulmuşçu Said Bayumi var soraysın bağıt şu. Çoğu Said Bayumi. Arap tangası meçitten jattap bitkenden keyin ulantı üçün kaysı Kur'an borgullarına basa olup bizni qarang bilesiniz. Men sizni Allah üçün жақсы көрөм, men dagı sen Allah üçün жақсы көрөm. Emne üçün men жақсы көрgüm bolsa men dagı şöyle жақсы көрürüm. Bu sünnet. Eğer de birөө seni жақсы көрüp, men seni жақсы көрдüm dep aytsa, men dagı Huday üçün, men ene üçün жақсы көрgüm bolsa, seni dagı şöyle жақсы gördüm dep aytı sünnet bolat. Ustaz, görünce ustaz dep yazılsın, ustaz zı menen yazılmak. Ana köyde usta dep öyle olur. Usta dep kana jıga usta aytılır. Usta dep, görünç ayallar mastoratlara soru bergen usta. Men ayttam, "Ne gartı bu? Mikrofon ustaga ötegen depçi." Men uqtum ele, banyaga tushsa bo'lmaydi deb, biroq sizga banya salsa bo'ladi deb so'rab berganda, siz salsa bo'ladi dedingiz, ele tushuntirib beringizchi. Ayollar jam banyaga onchaga tushgunga bo'lmaydi. Biroq o'zining uyida banya o'zi tushaveradi ana. Banya yaxshi, revmatizm bo'lsa, boshqa bo'lsa, o'shaga tushib o'tirgan yaxshi bo'ladi. Adam erkaklar jam banyaga tushsa bo'ladi, biroq shularning barini aletdan javish kerak bo'ladi. Do'stlar bilan teng tushlarni o'zunchalik banyaga tushsa bo'ladi, gindigi bilan telefon o'rtasida javinib, o'rab turib Oşağa tutsa olur. Ale mayalar okşu bayrağı ruhsat verilmeyip, büyüğünde arama çoğu çıkıp ruhsat verilmeydi. Balki olur, balki. Olur. Ana dalın eskitörü örüp olmasın. Şöyle harap buzdayıyorsun, harap. Bizde Bişkek'te İslam kitapxanalar var İslam. Çernişevski Ultu kitapxanası yaptı, andayı yok bizde. Ağlı Cenişkek'tin din turalı dökmeleri komuzdan ırdasa bol olur. Peygamberimizden aytılgan o perişteler adamın suretini kiyip köpüşçüdür. Sahabalardan biz bileriz de hazır biz eşnese bileriz de biroq men munda oğa bata verir balki mazır usulda biz narağız adamın suretini kiygen periştede jüretdi. Ne üçün toylagan күнү эмес bir ayet verseniz balkim vardır, balkim jinderden sahaba bakma kayakta bileriz. Balkim perişteler vardır biz bilmeyiz de. Elbette ana emne üçün sahabalarga tushgan perişte bizden anlaşmaşı mümkün. İhtimal var, toluk türde var. Anan ağrı genişkektin nurların ırdasa bola o deyip uğup jüre özgandığımız ele. Ustad, biz ötken sabahta bireudun kalemin alıp kayra bere olmay kalmamız, esin tapmay kalıp Allah'ın razılığı için cariye kılıp koyuyorsunuz. Ötkende taksi burçkası bireuga ber apetmeye kalıptır. Oşa burçkanı alıp kötülösü oldum, alınada verip jüyersiniz, vermede değil alıp geçse deyaktan. Cariye şunday. Eki jarım jaşta bolgan kız bala bağı balaydı jatabıp übüle özgü erkek balдар köp bizge mahram bolobur. Eki jarım jaşka tolgan kız bolsa, mömödө tüketicilerge mahram bolur, bakkandan soğuk olasınız. Eki jarım jaşka çeyin bolsa, anda elize demeniz, bireulere şöyle kalat ele. Sattı tüzdörde 10 qovu, sol qovu, jogorku qovu tüzdörgüçlere kaytalap koyuyoruz bu. Talgut mizamı kollanmış dese bolobur. Ne degen? Tağırak aytkanda advokat, yurist. Notarius sot bolup, şunu kanday talgut dep aytış kerek? Talgut. Sattı kant tüzdöş kerek. Sattı onca kant tüzdöş kerek. Ondan bir göv aytırtabız. Kedi ortaga tüzdöş kerek. Aytır, kanday sol qovu, oң qovu ayırması yok, kıvılaga tüz boluş demek bu. Ana bir talaş ketip, meni qaragıla dep, sattı kayaktan başlayız dep kalgan vaqtda anda oң jaqtan başlamazsın, oң jaqtan qaragıla dep aytamiz. Kedi oң jaqtan qarab otursak, bu yer bişak bolup kalır. Şonuň üçin nimaning arkasında temiz turuş demek maksat. Ali bizdin meşitlerine sattar temizliğine ыңгайлуу болгон üçin aga temiz turur. Ana bir takı tüzleri verse, talaşı oturmalı, oň jaqtan qaragıla, oň jaqtan başlagıla dep aytılgan. Ana ekинчisi advokat bolup, sot bolup dese bolot albatta. Emne üçün bolbosun oңдойдун hareket kılat, janagı toora meseleleri. Bu da kızın hareket. Eki dostuma cemaatine dua kılıp koyumuzda, Razı Rossiyada okup ketip jatak, uçup ketip de dua kılabız, namaz okup atkan adamdın aslından ötüp ketip kada olup, günü öce soğuk bu. Günü hadis var edesiniz mi? Namaz okup atkan adam aslından ötüp, eğer de kaçalı günü var edeni bilsen, 40
Toktop turabilirler deydi. 40 yıl 40 ayda bundan emes. Şunday. Tırnak alın adetlerini aytıp veririz ki kaysı жағынан başlap alу sünnet. Sol жағынан başlap bir parmak kaltırıp ana kayra giyin alıp edip degen söz. Çıpalak, ananın atıyor kaltırıp olsun, ana sömeli kaltırıp parmak, ana bunu kaltırıp bul, oşerip var, ana giyin kalanlarını alıp edip terlikleri var dep aytılınadi. Atasının onun acıga barsa, atası kaza oluptur, oğlan acıga barsa soğuk bakıştır. Ata kendinde akça kaltırgan bolsa, anda hac badali olur. Akça kaltırıp barsa, anda cünden acıga soğuk bakıştaydı. Meçitke girip meçitin akısı bölümge ülgürge sürülöçe parcı okuğan onun içinden meçitin akısı tiripete oğa. Bilseniz parcı okuğazda parcı duyursanız, teşvik tırtırıkta sünnetini okusanız, cana yeterli tahiyatın maşrış oğa tirip edin. Tarakalık götürüp sırayı okusanız, iki reketine bakımda tırtırıkta sünnetti. Anda iki reketine tahiyatın meçitleri, iki reket davetli namazda önüne girip edin. Şeytan tünel işlerinin azgır alday kalsa soğuktu işlerinin kaysınısın kılsam, degan arasatçılığa türtövü hadis var mı deydi. Cezakumullah hayran azı hadisine gelip getiren biroq oşol namaz okuganlardı, oşol namazını ibadetin tutkan hareket var. Uşun akırkı kılar, ondan keyin tarayız inşallah. Sajda ayet okulganın soň eç nersesine sajdaga ketebi, kulak satpay, baştan salam berdi, bitiröv degenim. Bunu inşallah namaz olarak bitiröz. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Huday Teala okugan namazlarımız kabul kılsın. Ukka meselemiz yamal olan Huday Teala nasip kılgan bolsun. Huday Teala Rusiyaga uçup atkan bir tuğanlarımızla aman esen uçurup, oşol jaka varıp aman esen kayra adalılık tartmış nasip kılgan bolsun. Dua kılganların bardığın duaları kabul kılsın. Buna oşul bugün de Rusiyadan gelgendir, o Jallat'tan gelgendir, o taşlarına oşulordun bardığın tileklerini versin. Huday Teala boyduklarının bardığını üylendürsün, üylengönlerin bardığını pezentli kılsın, pezentlilerin bardığını Huday Teala salih pezentlergen bolsun, üylengönlerin ıntırmak versin, okullarına ilgilik versin, Huday Teala birinin gözünü karartmasın, birine jataratmasın, adaldan rızkı versin. Huday Teala özünden gana korkkan insan kılsın, Huday Teala şeriat kamalı insan kılsın, elimizde tınıştık ıntırmak etmesleri kent değillersin, şonlarına ınsat versin. Alem elimizge ızıçı öğrenmesek, oşol ınsatlı o çoğunlarımızı elçilerde Huday nasip kılgan bolsun. Huday başka birinin mülkünün saktagan bolsun, aramından saktagan bolsun. Oğurlara şifa vergen bolsun. Kim kanday dua vererken ümit kılganlar var, Huday oşuların var duası kabul kılsın. Unutmak versin. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabennar. Bir rahmet ve Aynı yok. Assalamualaikum. Oh, aynı. Assalamualaikum. Mas, sokakta Allah razı olsun. Fark etmeyin canım da. Bana seviyesi falan böyle. Aynı. Asap бүгінде имам вазифасы. Ова. Имамач. 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 Имамач.